Ысык көлдүн алма өрүк шабдалысына көз арткандардын саны өсүүдө. Андыктан дыйкандардын басымдуу бөлүгү алманын өрүктүн түшүн берген сортун тигүүгө басым жасашат. Бул жерде алманын шабдалынын көчөттөрү мындан 5 жыл мурун отургузулуп, жылына 6000 тоннадан түшүн берип келген. Соңку жылдары суунун көлөмү азайып кеткендиктен быйыл жемиштерди тамчылатып суугаруу пландалып жатат. Азыркы убакка чейин биз тоодон келген суу менен суугарчыбыз абрикосторубузду. Анан суу азайганына байланыштуу Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан миллион сом кредит алып, сууну каздырып атабыз. Кудай буйрса, суу чыгып калса, бу жака 10 гектар жерибизге алма өрүк тигели деген оюбуз бар. Анан суунун азайганына байланыштуу капельный орошение кылалы деп атабыз. Ошол азыр жакшы ыкма экен. Ысык көлдө цемент чыгарган завод 2013 жылы ишке кирип, жергиликтүү элди камсыздап келет. Буга чейин завод техника менен цемент чыгарып келсе, учурда заманбап технологиянын жардамы менен сапаттуу цемент чыгарууга бел байлаган. Сапаты жакшы, бул деген бүт компьютеризированный, компьютер менен иштейт. Сапатын өзү контролдеп этип турат. Дозировкасын берет. Мунун сапаты жакшы чыгарып берет асфальтты. 2013-төгү турган ал завод, бизде турган завод, ал эски завод болчу, тоже китайский производство. Ал уже деген ошо маалда эле Кытайда производстводан снятый болчу. А бул завод азыр современный заводдор. Азыркы ушул келаткан убакка лайык келген завод турат азыр. Бул күнөскана ысык көлдүн татаал шартына ылайыкташтырылып салынган. Анда температура жайы кышы дебей бирдей режимде кармалат. Эгер температура режимден чыкпаса, бул голландиялык бадыраңдар 4 айга чейин түшүмүн берет. Күнөсканада өстүрүлгөн бадыраңдар жумасына 100 кг түшүм берип, эч кандай химикаттык кошулмасыз өстүрүлүп, өзүнө өзү чаңдап урук байлайт. Бадыраңдын килограммы кышында 150-170 сомду түшсө, башка убакытта 180 сомго чейин сатылат. Муну деген ысыт тийбеш керек, кышында 18 градустан түнкүсүн түшүрбөш керек, сууктукту 25 градустан ашырбеш керек. Себеби андан ашырып ийсеңиз ооруп калат, түшүрүп келсеңиз түшүм байлоосу азайып калат. Карап туруш керек, эми эң негизи бир кичинекей баланы багып алгандай болосуң да. Эми баягы көрүп жүрөбүз, корейский технология дейт. А жерде деген датчиктер иштеп турат, ысы парасы өздөрү ачат, музда парасы жаат дегенде болчу. А бизде деген эч жака кетпеш керек, өзүң карайсың. Температуранын градусун карап турасың, дагы ошол боюнча кышында жагабыз. Бизде деген негизи татаал шарт, бизде ошон үчүн күнөскананын салынышы да ошого ылайыкташкан. Бактыбек Ахуновдун үй бүлөсү Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан насыяга акча алып, атайын уй сааганга аппарат алышкан. Алар атайын аппараттын жардамы менен учурда 5 уй саашат. Аппарат менен бир кыйла жеңил болуп калгандыктан фермер уйдун санын көбөйтүүнү пландап жатыптыр. Уйдун санын көбөйтсек деген ой болуп атат. Анан бул заманбап жакшы сарай салыш керек болуп атат. Жылуураак кылып, баягы азыр мына бул сааган жерибиз дагы эме болуп атат. Ошо заманбап жакшы сарай салыш керек болуп атат. Сааган жер өзүнчө, туучу жер өзүнчө, музоо бакчы жер өзүнчө. Ошондой сарай салсакпы деген эме болуп атат. Ысык көл облусундагы дыйкан фермерлерди Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду учурда колдоого алып, арзан насыяларды берип жатканын ишкерлер белгилешет. Аклай Маратова, Темирбек Жакыпов, Next TV күндүн темасы үчүн.